Турале, биз парламенттик угууну өткөрдүк, концепцияны эми же макул, же каршы деп бериш керек, бирок мен өзүм колдоого чакырат элем. Экинчи окууга өзүбүз эле сунуштарды биякта берип, эми өкмөт өзү кээ бир биздин сунуштар менен макул болуп атат. Алып салуу боюнча дагы элге жакпаган нормаларды алабыз деп атышат. Бирок бул жерде мындай да, Алмаз Ахунжанович. Өткөн жумада өкмөткө бир токтом долбоору барган да, бул перечень товаров, специализированных товаров для инвалидов. Эртең 3 декабрь майыптардын күнү болот да. В этом перечне товаров освобождение от НДС. Освобождение НДС. Я вам бир мен окуяны айтып берейинчи. Мына бир укпаган балага 2 жыл мурун кохлеарный имплантты салып 9000 еврога. Азыр ошол баланын энесинен 238 000 сомду төлөсүн деп таможня ушундай НДСти начисление кылды. Хотя салык кодексте так эле жазылып турат. Өкмөт перечень аныктап, ошол НДСтен бошотулат деп так эле жазылып турат. Перечень бар, бирок бир токтомдо ката бар да. Ката бар. Только протезный завод бошотулат деп ушундай токтомдо бир примечанияда жазылып тур. Хотя алар кохлеарный имплантты жана башкаларды эч качан алган жок, и албайт. Суранарым ошону тездеп бересизби? Себеби мага Акылбек Сүмөчү дагы убадан берген. Майыптарга биз беребиз деген өзү. Минфинден өткөн, Минэкономдон өткөн, а взяли возврат сделали өкмөт. Сураныч, бул өтө керектүү, бул жөнөкөй маселе эмес да. Рахмат.